Кино болду адам. Милиция баштайбыз. Ана Мугалим даректүү тасмасында 2 бөлмөлүү үйүн мектеп кылып, балдарга билим берүүнү каалаган окутуучунун бейне баяны чагылдырылган. Анда мектепти жогорку окуу жайды артыкчылык менен аяктап, чоң кызматтарда иштеген мугалим өз жумушун таштап айылына барат. Билимге суусап, бирок мектептин жоктугунан жапа чеккен балдарга билим берип, келечегине жол ачат. Убайдылда Ажибаев кесиби боюнча дарыгер, 50 жашка чейин медицина тармагында иштеген. Киного 56 жашында аралашкан. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин өлкөдөгү белгилүү кинорежиссерлордон 2 жыл билим алган. Түркияда өткөн Анкара эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган мугалим даректүү тасмасы анын экинчи эмгеги. Бул фильм, мугалим деген фильмим, азыркы сиздер көрүп турган бул менин 6-чы эң жогорку даражадагы сыйлыгым, 6-чы гран-прим. Германиядан алдым гран-прини, Кавказдан алдым гран-прини, Россиядан и Казаньдан алдым, Кыргызстандан алдым, азыр болсо Турциядан алып жатам. 15тен ашуун дипломдордун ээси болду ушул фильм. Мындай жеңиштер кыргыз киносунда арбын, ар кандай эл аралык фестивалдардан баш байгелерди алып келет. Ошентсе да алдыга умтулуу зарыл. Анткени бул тармакта көйгөйлөр бар. Кыргыз киносу коңшу өлкөлөрдөн 5 жыл артта калууда. Арзыбаган тыйым менен элге жаман көрүнүп, ушундай кинолор жаратып, тияк бияка чыгып, Кыргыздын бир жакшынакай киносу бар экен деген бир кыргыз мамлекетине жакшы аброй алып келип отурабыз. Бирок бул кино ушу менен эле кино өнүгүп кетти деп айткандан мен аябай эле алысмын. Кино тармагын колдоо максатында фонд түзүлүп жатат, себеби кыргыз киносуна аз акча бөлүнөт. Ал эми фонд түзүү максатын Маданият, маалымат жана туризм министри алдыга коюуда. Топтолгон каражаттар кино багытына жумшалат. Быйылкы бюджетте бүткүл ушу кино тартууга болгон 30 миллион бөлүндү. Ошого биз мисалы батыш чыгышта бул бир кичинекей эле фильмдин бюджети да, Маданиятта бизде мисалы элестетип көрсөң 88 окуу жайы бар, Кыргызстан боюнча 700 клуб бар, бизде бир 38 кинотеатрлар бар, музейлердин саны 118. Ошолорду экспонаттарды байытып, аларды ремонттоп, жакшы бир шарт түзүш үчүн каражат бары жетишпейт. Дүйнө кыргыздын кинодогу кереметтерин баалашат. Ошондуктан режиссерлор сапаттуу фильмдердин тартылышына ишенишет. Айсалкын Нурмат кызы, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.